Багыт саясий партиясынын курамында келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаштардын бири. Эртелеп эмгек кылып, тажрыйба топтогон, такшалган адис катары таанып калган Улан Нургазы уулу дагы бар. Ал ушул жолку 7-чи чакырылышта Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп, 21 партиянын ичинде 7-чи катарда турган Багыт саясий партиясына аттанды. 7-нин бири Кыдыр демекчи, өзүнүн дагы жеке номери 7. Салам достор, Багыт Ордолоо шаарында Багыт жаңы жүздөр, Багыт элдин келечеги, Багыт жаш талапкерлер. Уландын уюштургуч сапатын, жөнөкөй адамдардын көйгөйүн жон терис менен сезип эле тим болбостон, аны чечүү жолундагы таба билген дилгирлигин баамдаган элеттик эл үгүт иштеринин жүрүшү менен өз баасын беришүүдө. Өздөрүн таанышып турганына биз чоң сыймыктанабыз. Себеби бул балдарды биз мына октябрь өткөндөгү окуядагы эң ушул жерде жүрөгүн тосуп, ошол эл үчүн, жер үчүн деп кызмат мээнет кылып жүргөн балдар ушул жерде жүрөт. Бул балдар карапайым балдар биздин билишибизче. Жашы элден чыккан, булар чыган чиновниктер эмес, элден чыккан жашы балдар. Мына Бекзат жөнүндө, Бекзат иним, сен жөнүндө телефондон абдан көп немелерди сунуштарына өзүң айткан сөздөрүң уруп жүрөм. Рахмат иним. Мейли, айыл жергесинде болобу же шаар ичиндеби, үгүт иштери ашыкча ыгым-чыгымдарды адатка айландырбай, жоопкерчилик менен татыктуу талапкерлердин дараметине карап тандоо негизги маселе болууда. Кадырлуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар, 28 ноябрь бул бүгүнкү күндө Эгемен Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүгө кадам кыла турган күн. Мен бир эле нерсени айткым келет. Буга чейин бизде ысырапкорчулукту жок кылыш керек, тойлорду өткүзбөш керек деген маселе тилекке каршы Жогорку Кеңештин ичинде да көтөрүлгөн. Мен бул маселеге толугу менен каршымын. Кыргыз илгертеден бата алган, Кыргыз илгертеден уул той берген, Кыргыз илгертеден бешик той берген. Ысырапкерчилик деп. Бүгүнкү күндө болуп аткан шайлоого кеткен акча каражаты бул ысырапкерчилик. Ар бир райондо, районный центрде бирден штаб, ар бир айылдык аймакта бирден айылдык аймакка штаб. Районный координатор, айыл өкмөтүндөгү координатор, ар бир айылда 7-ден 8-ден болгон агитаторларыбыз бар. Ар бир айыл өкмөттө 3-төн 4-төн баннерлерибиз бар. Миңдеген газета, миңдеген брошюркаларыбыз бар. Мына ушунун баары ысырапкерчилик. Биз Багыт саясий партиясы ушул нерсени жокко чыгаруу максатында биринчи кадамыбызды кылып, бүгүнкү күндө бизде районный центрде штаб жок. Чоң көчө кезилиштерде бизде чоң баннерлер жок. Себеби биз өзүбүздөн баштабасак, бул нерсени эч ким баштабайт. Андыктан урматтуу шайлоочулар, урматтуу туугандар, 28 ноябрда чоң бир салым кыла турган күн, ойлоно турган күн. Ошол ойлонуп, анализдеп, туура тандоо кылууңуздарга мен ишенем. Кыргызстандын келечеги кең, туруктуу мамлекет болгонго тилектешпиз. Рахмат. Албетте, чындап эле өлкөнүн өнүгүүсүнө кадам таштайбыз десек, эли жерин сүйгөн мекенчил эле эмес, акыл жаштан демекчи, акылы тунук, билими, тажрыйбасы дагы төп келип турган Улан Нургазы уулу өңдүү жалын жүрөк жаштарды тандап алуу учур талабы. Багыт партиясын колдойбузбу? Багыт партиясын колдойбузбу? Багыт саясий партиясы. Нургазы уулу Улан. Партиядагы тизмеде номер 7. Тандоону татыктуу жасаңыз. Багыт